Аллах субханаху ва тааля качан Жибраил периштени жараткан кезде эң сулуу, чырайлуу келбетте жараткан эле. Жибраил периштени Аллах Таала 600 канат берген. 300 канаты оң жагында, 300 канаты сол жагында, бир канаты күн чыгыш менен батыш ортосун жаап коет да. Бардык 600 канаты өңдөрү бири-бири менен окшош болгон. Эң сыйлуу, ушундай эң чырайлуу, сулуу келбетте жараткан. Жибраил периште бир күнү Аллах Тааладан сурайт: "Я Аллах, хал халакта ахсана сурата минни", о жараткан Алла, менден да өткөн сулуу, чырайлуу, кооз макулукту жараттың беле дейт. Аллах Таала айтат: "Жок" дейт. "Эң чырайлуу макулук сенсиң" дейт. Ошондо Жибраил периште Аллага шүгүр айтуу ниетинде 2 рекет намаз окуйт. 2 рекет намаз окуйт. Биринчи рекетин 20 000 жыл намаз окуйт. 2 рекетти 40 000 жыл намаз окуйт. Аллага шүгүр айтуу ниетинде. 40 000 жыл намаз окугандан кийин Аллах Таала Жибраил периштеге айтты: "Эй Жибраил, сен мага ушунчалык ибадатты кылдың, сен мага ушунчалык кулчулук кылдың, ушунчалык узун намаз окудуң, сендей мага эч ким ибадат кылган эмес. Сендей эч ким мага намаз окуган эмес. Бирок кийин кыямат кайынын астында мени сүйкүмдүү пайгамбарым келет, анын аты Мухаммад болот. Анын алсыз үммөтү болот. Алар фикири чачырап, алсыз көп күнөөнү кыла алып келип намаз окушат. Намаз окутуп, аргас жакты ойлойт, базарды ойлойт, дүйнөнү ойлойт, тигин ойлойт, намаз окутуп, эмнени окутканын деле унутуп калат. Күнөө кылып келип намаз окуйт. Алсыз күнөөгөр үммөт болот. Ушул алсыз намаз окушат. Ошолордун окуган намазы ахаббу илейя. Сенин намаздан караганда мага жакшы, сүйкүмдүүрөөк дейт экен да. Ошондо Жибраил периште айтты: "Я Аллах, ошолордун окуган намазына эмне бересиң, я Аллах" деди. Дегенде Аллах Таала айтты: "Мен аларга жаннатул мауа деген бейиш берем. Бейиштин 8 дарбазасы бар. Ошонун бирөөсү мауа деген бейиш, тозоктун 7 дарбазасы бар. Ушул бейиштин мауа деген бейишти берем" дейт. Ошондо Жибраил периште Алладан уруксат сурайт: "Я Аллах, мага бир уруксат берчи. Мен ушул мауа деген бейишти бир көрүп чыгайынчы" дейт экен. Аллах Таала уруксат берет. Жибраил периште бейиштин бозокосуна келип, 600 канатын ачып, бейишке кирип учат. Качанда канаттарын 600 канат өйдө көтөргөндө 3000 жылдык сапар тартат экен. 3000 жылда эң тез уча турган ракета канчалык кеткен болсо, ошондой расстоянияны ушунчалык сапар тартат экен да. 3000 жылда канча учсаңыз, бир канаттарын көтөргөндө ушунча учат экен. Канаттарын түшүргөндө дагы ушунча 3000 жылдык сапар тартат экен. Ушинтип Жибраил периште 300 жыл учат. Ушундай ылдамдык менен, ушундай скорость менен 300 жыл учат. Токтобостон 300 жыл учуп, акыры бар чарчап калат. Бир бактын көлөкөсүнө келип, Аллахка саждага барат. Саждага барып туруп Аллахтан сурайт: "О жараткан Алла, мен ушул Мухаммад пайгамбардын үммөтүнө намаз окуган бейиштин мен жарымызын учуп бүттүмбү" дейт экен. Же 3төн 1 учуп бүттүмбү, же 4төн 1 учуп бүттүмбү дейт. Канчалык учуп бүттүм, я Алла деп сурайт. Ошондо Аллах субханаху ва тааля айтат: "Эй Жибраил, сен 300 жыл учтуң. Эгерде сен 300 жыл эмес, 3000 жыл учсаң, жана сен канча канатың болсо, ушунча канат кошуп берсем, жана канча күч, кудурат, кубатың кеткен болсо, ушунча күч, кубат кошуп берсем, ошондо дагы сен ушул Мухаммад пайгамбардын үммөтүнүн окуган намазынын 10дон 1-инде учуп кете албайсың" деди. 10дон 1-инде учуп кете албайсың деп айтты да. 3000 жыл учсаң дагы деди. Карагылачы, Аллахтын сиз менен бизге берген канча деген неаматы көп. Аллахтын сиз менен бизге берип жаткан канча неаматтары көп. Биз ушул неаматты кадырлайлы.